Каныкейдин сарамжалы. Каныкей Манастын жолго чыгарын болжоп, камылгасын катуу кылды. 40 нөөкөр жанында. Аларга кошуп Айыл ападан кымча бел, 40 келин жыйып, камылгасын бүтүрүп, келер маалын күтүнүп калды. Айкөл келе жатат деген сүйүнүч сырттан угулганда, кыз күнүндөй жүрөгү толкуп, жүзү нурланып, бою башын каранды Каныкей. Нөөкөрлөрү менен 40 келин желеге тарткан каркырада ийилип, Орду айылга кире бериште күтүп турушту. Ак куланы алкынтып, жоон топтун алдында Айкөл келе жатканда, аста басып алдыга чыгып, акак тишин жаркылдатып Каныкей шаңк этип күлүп: "Арыба Айкөл, аттанымсыз чоң күнү, тараза мыйзам 10 күнү" деп баатырдын атын өз алды. "Бар бол, Каныш", деди Манас күңүрөп. 40 кенизек да жүгүнүп, 40 жоронун 40 бедөөсүн алышты. 12 кабат ордо өргөө. Каныкей өзү ийилип эшик тартты. Айкөл баштап артынан 40 жоро дуулдашып киришти. Жакендос менен Баяндос кабат-кабат салынган үй. 40 жорого кызмат кылган 40 кенизек. Ал аңгыча Каныкей нуска менен ашыкпай, Манасына тик бакпай, аяшым деп Алмамбетке сөз таштады. Чоро деген чоркок сөз. Ушул отурган 40 жоро чындап келсе 40 жоро. Катуу багыт жортуулга аттанып калган чагыңар. Конор болсоңор аны айткыла. Түштөнөр болсоңор муну айткыла. Капилет камсыз калбайын, коногашын камдайын. Анда Алмамбет: "Калк туткасы кам болот, каза тулуу жол болот. Кайрылып конуп калганда кантип жолубуз оң болот? Ашыңа биз ыраазы, жеңе". Каныкей ээк кагып, кол жаңсады. Эшиктен баш багып турган желдеттер белендеп турган ак боз бээни туура кармай берди. "Айкөл менен жоролорунун ак жолуна айтып койдум эле, арнап чалдым", деди Каныкей тура калып. Түндүктү карай көккө алакан жайганда Манас баш болуп баары тура калды да бата кылды. Кайра жай алышып отурганда Каныкей: "Кыран баатыр 40 жоро, азган тозгон сен эмес. Жоо жолуна белек бербей салт аткарчу жеңеңер мен эмес". Каныкей төрдө отурушун жазбай эшикке ээк какты. 30 балбан жабылып алып келди бир курчун. Көк жашыл түстүү зор курчун. Атан эмес пил курчун. Мына ошондо гана Каныкей ордо өргөөсүнүн эпчи жагына барып, курчундун эки көзүн тең аштырып, ар буюм кийимдин сапатын айтып, ар бир чорого ылайыгын кийгизип жатты. "Бээжин ысык жер болот, аптапта жүдөбөсүн, терин шорголотуп кирдебесин" деп, кедик койдун тармал жүнүн кырктырып, 90 кемпир алдырып, тырмакка салып тыттырып, келинге кесе бастырган, кызга кыя тиктирип, жүн ичине албар сөгөөнү кынатып, сайса найза өткүз, чапса кылыч кескис, баары алтындан чоктолуу 40 калпак койгом камдатып. Жоо бетинде бөтөн жерде узак жүрөсүңөр, эл жериңди сагынып, иштен күйөсүңөр. Ошондо ак калпакчан 40 баатыр бириңди бириң көрүп ала тоону көргөндөй демденип калсын дедим. Ак калпак кыргыз деп түмөн журт силерди бөлө таанып сүрдөп турсун". Каныкей өз колу менен 40 жорого кыдырата 40 калпак кийгизди. Манасына өнтөлөп төбөсү бийик шуңшуйган, талаасы жайык далдайган кан теңир калпак кийгизди. "Жаша, жеңе", деди чоролор. Кыштын күнү урушта тебетеи жыртылып, жалаң көк темир туулгага башы үшүп калбасын деп, ичин суусар иштетип, тышын буулум тыштаган, 3 талаа кылып быштырган, туулгага чак кылып жаактарын түшүрүп, башынан түшпөй жүрсүн деп, алкын бүчүлүгүн кайыштан тактырган кыш чилдеге 40 тебетей тиктирген. Каныкей 40 тебетейди өз колу менен 40 чорого кийгизди. Манаска өзгөчө сүрдүү болсун деп жолборс тебетей кийгизди. "Жаша, жеңе", дешти 40 чоро. Каныкей куржунга дагы кол салып: "Урушта туруш болмокпу, жаан-чачын күн болор, жакалары кир болор. Көңүлү чөгүп жүдөсө, кеп-сөкөтү бизге калбасын. Ар бириңе 10 көйнөк, 10 дамбал тиктирип койгон жайым бар", деди. "Көзү барга кийим болсун, жаман айтпай жакшы жок. Уруштун тилеги өлүм дейт. Шейит кеткендерди кемегедей жер оюп кызыл ала кылып кийим чоңгөнбөк белеңер. Анда бул кепин болор", деп үшкүрүп койду. Кенизектер ар кимисинин алдына койду. "Бар бол, жеңе", деди чоролор.
Чоролордун ар биринин нускасын алдырып, үлгүгө салдырып, жибек тарткан кербендерден, өнөрү өскөн элдерден миң дилдеги кырмызы тандап алдырып, кыргыздан тандап бир узду, ногойдон тандап бир узду, ойроттон тандап бир узду келтирип, 60 кызга асемдетип быштырган, 6 кабат курдатып, болот албас эгетип, 40 жүүн кылып шырытып, жакасын алтын, жеңин жез, атса ок өтпөс, чапса кылыч кеспес, сайса найза тешпес 40 чопкут. Кенезектер бирден сунуп турду. Каныкей чоролорго өзү жапты. Манасына өзгөчө чопкут жапты. Жаша жеңе, дешти чоролор. Даңдуң баштын текесинин териси калың деп угуп, мергендерди жиберип 80 теке бир атып, 60 теке бир атып, 6 ай ачытып, жез челекке жаткырып, анар кабык алдырып, ширесине боетип, катын бычып, кыз тигип, арууке менен бурулча 90 кызды башкарып, 9 ай катар иштеткен. 90 жигит алдырып, 9 ай катар ыйлеткен. Жылаан боор бүктүрүп, жымырата тиктирип, нар менен тартса айрылбас, атан тартса сөгүлбөс 40 кандагай камдаган. Кенезектер бирден апарып чоролордун алдына коюшту. Манасына Каныкей пил теринен өзгөчө кандагай камдаптыр. Жаша жеңе, деди чоролор. Кербендерден кеп угуп, кайсы жердин булгаарысы мыкты деп, ошолордон алдырып, алымсак деген мыкты өтүкчүнү баш кылып, 100 өтүкчүгө ул тартып, такасынын кыюусун тасма менен куратып, сары алтындан сулатып, таманын калың койдурган, таканын ортосун ойдурган, наалысын болот кактырган, кийсе кыба кандырган 40 чорого 40 өтүк. Кенезектер өтүктү чоролордун алдына коюшту. Манасына Каныкей алтын өкчө, жез наалы өзгөчө өтүк койду. Өтүктөрүнө кошо жай киери бир бөлөк, барчадан байпак бир боолуу, ак кадик чулгоо оролуу, кыш киери бир бөлөк, түлкү байпак бир боолуу, дүрүйө чулгоо оролуу, баарын жана-жана бөлүп коюшту. Жаша жеңе, дешти чоролор. Жаа тарты урушса, жебенин огу зыркырап, тийген жери тешилсе жаман түйшүк күч болор, жанга түйшүк иш болор. Аяк жагы табарсыкты чаптаган, ичи болот, сырты алтын, тогоосуна калың көөхар көз чөктүргөн 40 кемер кур камдады. Манасына чылк алтындан жасаткан, тогоосуна жолбоштун башын бастырган, көөхар көз, калың чаптырган, эни 3 карыш кемерди алып барып өзү курчады. 2 жыл, 1 жыл зерикпестен атышса, ок дарысы түгөнөр, ойрондор жандан түңүлөр деп, 84 чанач дарыны 100дөн огун бөлөкчө, оттук, бычак, милтелерин дааналап, чоро башына 50 кулач милтеден белендеп, такыр эле ок дарысы түгөнүп, жайда кармашып калгыдай болсо, белинде белем болсун деп, 2 миздүү тинтеден да 40 түбүлөтүп, кынына салып койгон жөнү бар. Кылымкол басса кенебес, 40 дөө келип асылса, чымынча көрүп ээлебес Айкөл Манас ордунан туруп күрсүндү. Бери келчи, Каныш, деп жанына жарын чакырды. Атаң энең дебеске, артылда камчы салбаска, ак келтенин огурсун, көк милтени чогурсун. Жаша Манас, жаша жеңе, деп дуулдап 40 чоро тура калды ордунан. Жетип барып Тазбаймат эшикти тартып калганы. 40 чоро сыртка чыкканда, кемеде байланып турган 40 бедөөнү көрүштү. Куранды ээр токулган, кундуз көрпө жабылган, көпчүгү мамык жаздыктан 3 катар басмайыл тарттырган 40 бедөө жер чапчып карап туруптур. Бороондуу күнү суук өтпөс, жаандуу күнү суу өтпөс. Жакасы алтын, бүчүсү жибек такмалуу, көк күрөөгө сооттон, ээр артында канжыгада бөктөрүлүптүр. Каныкей алакан жайып батасын бергенде, 40тын башы кыргылжал атка мине калганы. Каныкей ак куланын көкүлүн сылап, Айкөлүн колтуктап өзү атказды. 40 кенезек 40 чорону атказды. Көк асаба туу жалпылдап, жолго чыкты эр Манас. Манасты коштоп туш-туштан жолго чыкты 40 чоро.